Birinci günde эле Дамир жазып жиберипти, Улук аке түш көрдүм деп. Жүрөгүм түшүп калды. Эмне тынччылыкпы десем эле. Кабанын жанында экенбиз Улук аке. Мен сизге бирдекени сүйлөп аткан экенмин, замзам суу көтөрүп алыпсыз жаныңызда. Деди, жүрөгүм дуу дечти. Болду замке дедим. Шарт эле паспорт жөнөттүм, эртеси күнү жолдомо сизге дейт. Кабанын тегерегинде сезимдер, мындай рахат, мындай бактылуу. Элестете албайт, айта албайт экенсиң. Бул сөз менен ичип аткандагы, кабаны карап замзам ичип аткандагы бул бактылуу мүнөт сезимдер туугандар. Сөз менен айтып жеткизе албай турган мүнөттөрдөн мынакей. Улук акебиздин жаш келип токтогон. Тынчтык бир тууган бир эмес. Кандай жакшы эле сабактарга катышып атасызбы? Жакшы катышып атабыз, күчтүү экен. Жакшы, жөн бала эмес экен. Булда Ооз ачтырдыңыз. Кандай болуптур төбөнүн этине? Мен билбейм, өмүрүм мындай жеп көргөн эмесмин. Кайра деле жей берсең, тойгонуң билбейсиң го муну. Сонун экен. Жеп көрүп беле буга чейин? Жок, биринчи жолу болуп атат. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب قضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب Апаларга да угулатабы? Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык аламдын жаратуучусу сиз менен бизге чексиз жакшылыктарды берип жаткан жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун ажекелер. Сиз менен бизге эки дүйнөнүн бактылыгын көргөзүп берген пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар болсун. Сиздерде ушул ыйык Меккеде, ыйык Рамазан айында Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямдын тирүү кезинде чогуу ажылык кылгандын соогуна тете кылган умураңыздарды Аллах Таалам кабыл кылсын. Эң кымбат сааттар, эң кымбат мүнөттөрдө отурасыздар, урматтуу ажекелер, ажапалар. Ушул күндөрдү Кудай буйруса азыр бияктан сезилбей сиздерге. Эртең Кыргызстанга барганда ушул күндөрдү эстеп, өмүрүңүздөн аяна чейин рахат ала турган, өмүрүңүздөн аяна чейин эстеп бүтпөй турган улуу сапарда жүрүп атасыздар бир туугандар. Жана ошондой эле кыямат күнү дагы, кыямат күнү ушул күндү эстеп, Аллах Таала сиздерди ушунчалык ажыр соопторду амал китеңиздерден көргөзгөндө, бул жакта ар бир кылган жакшылык 100 миңге көбөйөт да. Bir kelmеңиz 100 миң, bir намазыңыз 100 миң, bir сом иштеткениңиз 100 миң. Ушул күндөрдү эстеп кыямат күнү көздөн жашага турган өтө бир бактылуу мүнөттөгү, бактылуу секундтарда ушул жакта Аллах Таала насип кылды бир туугандар. Эми Аллах Таалага бир туугандар чексиз шүгүрлөрдү айтыңыздар. Аллах Таала канча миллион адам арасынан тандап келип, эмне үчүн чакырды сиздерди? Аллах Таала сиздердин баардык күнөөңөрдү кечирип салгысы келди. Аллах Таала сиздердин амал китеңиздерди жакшылыкка, соопко толтуруп салгысы келди. Аллах Таала сиздерди бейишти кылып салгысы келди да кыскасы. Ошончо Аллага шүгүр кылып, ушул жакта кымбат мүнөттарды, убактыңыздарды текке кетирбезден, Аллах Таала менен бир мамилени бекемдеп,
Аллах Таала менен мындайча айтканда бир катташып кеткендин бир аракетин кылыңыздар да. Сиздер мисалы той бергенде мындай список кылып түзүп, эң жакшы адамдарды, көңүлүңүзгө жаккан адамдарды тоюңузга чакырасыз да. Аллах Таала сиздер менен бир катташайын деп ушул жакка чакырды мындайча айтканда. Эми Кудай буюрса бияктан баардык күнөөлөрүбүзгө тооба кылып, баардык күнөөлөрүбүздөн кечирилген абалда Кудай буюрса Алла менен баргандан кийин дагы бир бекем өмүрүн аягына чейин бир Алланын астында ажыке болуп өтөм деп ниет кылайлы бир туугандар. Адамдардын алдында ажыке болуп коюш оңой эле экен да. Бияка келип уктап жатып барып койсоң адамдар ажыке дей берет экен да. Бирок Алланын астында ажыке болуш кыйын экен да. Ажы кылыш оңой, бирок эми ажы болуп жашаш кыйын экен да. Баргандан кийин Кудай буюрса ушул жактан ниет кылайлы, ушул жактан баардык күнөөлөрүбүздүн тообаларын баарын кылып, баргандан кийин өмүрүбүздүн аягына чейин ушул ажылыбызды кабыл кылып, ушул амалыбыздын берекетине кыямат күнү бейишке кирип кете турган бололу иншалла. Ниет кылабызбы иншалла? Алла кабыл кылсын. Бир туугандар, мен өзүм тааныштырбай эле сөздү баштап кетиптирмин. Менин атым Жоомарт. Ушул Сапат Умра компаниясынын 3 бала болуп, 3 адам болуп, негиздеп Өчүрүп күйгүз койчу. Tamam, өчүрүп күйгүз. Жок, алмайсыз, тияк. Şu zaman cingeti de şu. Bir. Ушул Сапат Умра компаниясынын 3 адамдын негиздөөсүндө бул компания ачылды. Ошол биринчиси ушул сиздерди Умра башчы болуп жетектеп жүргөн мынакей ушул Усман Дамулла. Жана мен, жана сиздерди аэропорттон узарткан Аман Таксыр, Аман Ажикени баарыңыздар эле таанып болуш керектер. Таласта Алиф чайханасынын ээси. Ошол 3 адам болуп жакшы ниетте Кудай буюрса элибизге, жерибизге бир ажыларга бир сапаттуу умра кылдырып кеткенде бир чоң максат кылып Кудай буюрса ушул компанияны ачтык. Эми сиздерге чоң терең ыраазычылык, биздин компаниянын тушоосун кесип, лентасын кесип, бир салымыңыздарды коштуңуздар, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Көч бара-бара түзөлөт дегендей, албетте биринчи немелерде каталар, кемчиликтер болот. Ошол кемчиликтерге көз жумуп коюңуздар. Деги эле өзү Рамазан айында эл көп болгондуктан бир аз машакаттар көбүрөөк болот да. Соогу да көп болот, машакаты да бир аз көбүрөөк болот да. Автобустар пробка, кабан ичи пробка, гостиницаларда пробка ошондой болот да. Эми бул жака бир туугандар эң негизгиси бир Алланы таап кетсек, ошол чоң бир ийгиликке жетесиздер. Анан ошол компаниянын атынан мынакей сиздерге бир батаңыздарды алайлы деп ооз ачтырдык. Кудай буюрса арабызда аксакалдар да бир Кудай буюрса сөздүн аягында батаңыздарды Кудай буюрса берип коесуздар. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Машалла. Каз Дамулла, бир мүнөт да. Анан Дамулла ажыкелер, мынакей биз Дамулла, Усман Дамулла, Алла ыраазы болсун. Биринчи компанияны ачканда эле апамдын да батасын ушул жактан алайын деп апасын кошо алдырды да. Алла ыраазы болсун. Анан дагы ажапалар бул араңыздарда мынакей келинчеги жубайы медресени бүткөн илимдүү аялды бир пайдаланып калыңыздар. Көпчүлүк жамааттарда аялдардын арасында бул алым аялдар өзү сейрек кездешет да. Аялдардын ичинен да баягы умраларда баягы тонкий немелер, маселелер көп болот экен да. Суралбай, баягы ажы башыдан суралбай уялып калып кеткен учурлар көп болуп, ката болуп калат экен да. Мына Аллах Таала сиздерге ушундай бир алым аял жамаатыңыздарга кошуп берди. Сиздер дагы ажыкелер мынакей биздин Дамулла 13 жолу ушундай бир жылдын ичинде умра башчы болуп келген чоң тажрыйбалуу алым киши. Ошол умра маселесин көп изилденген. Алым араңыздарда ушундай Аллах Таала берди ажы башчыны. Ушуну эми өзүңүздөр талап кылып, ажапалар сиздер да тиги алым немеден талап кылсаңыздар, анан булар ачылат да. Эгер талап кылбасаңыздар, булардын да көңүл келбей калат да. Ошон үчүн талап кылып ушул жакта күнүңүздөрдү бир сапаттуу кылып өткөрүп кеткенге Аллах Таалам баарыңыздарды насип кылсын. Алла ыраазы болсун сиздерге. Алла ыраазы болсун жомарт ажыке, машалла. Аллахым кабыл кылсын, кызматыңыздарды кабыл кылсын. Алла субханаху ва таала ушул жакшы айтылган сөздөрдүн баардыгын Аллах Таала кабыл кыла турган орунда отурабыз, ошонун баарын кабыл кылган болсун. Эми урматтуу жамаат, ошол компаниянын атынан ыраазычылык, машалла, келген жамаатка ыраазычылык билдирип, жомарт ажыке өз айта турган сөздүн баарын айтты. Мен сиздерге келатканда айткандай, мен эки ролдомун да. Компания тараптан дагы, анан бул жактан сиздерге кызматчы тараптан умур башчы дагы депчи. Эми бул жактан азыр мен умур башчылык эле кызматымды кылып туруп, жамааттан иншалла бир жакшы аксакалдардан Кудайым буйруса,
бата берейли иншалла бул компанияга Кудайым буйруса. Ушул баягы Рамазанда башталган жакшылык бул дайыма уланып кетсин да. Кыямат күнгө чейин улана турган болсун балкимчи. Балким кыямат күнгө чейин келе турган бардык жалпы мусулмандардын жакшылыгына, фитнасына эмес, туура эмес умура кылып алуусуна эмес, туура эмес бир жолдорду бир баштап алышына эмес, балким дайыма хидаяттын үстүндө адамдардын бир жакшы жолго жетелеген, жакшы жолго алып келген адамдар үчүн жакшы кызмат кылган бир компаниялардан болсун деп иншалла дуа тилек кылайлы Кудайым буйруса. Аллахым разы болсун. Анан ажекемдин сөзүнө бир нерсени кошумчалап коелу. Мынакей сапат умура деп баягы ачканыбыздын себебин кыскача айтып коелу. Ажекем айткандай, көп келдим деп мактанбаймын, бирок ошол бир 13-14 жолу келдик. Аллага шүгүр, Алла мүмкүнчүлүк берипчи. Анан буга чейин биз 3-4 компания менен иштегенбиз. 3 компания менен иштегенбиз. Эми баягы келгенде адамдардын ар кандай сунуш пикирлери болот да. Ошол сунуш пикирлерди Кудайым буйруса баштан өткөргөн сунуш пикирлерди эми баягы компаниянын тарапка айтсаң баягы бир оюн, бир адамдын бир оюну макул болсо, бир оюна макул эмес, ишке ашпай калып кетет да, баягы көкүрөгүндө калып кетет да. Бирок Кудайым буйруса биз ушул компания ачканыбыздын себеби ушул иншалла. Ар бир ажекенин көөдөнүндөгү баягы көксөгөн пикирлерин, эңсеген нерселерин Кудайым буйруса толук аталап берген иншалла ниет кылып ачканбыз да. Ошонун ичинде да ажекем айткандай, Кудайым буйруса биздин жамааттардын ичинде сөзсүз түрдө илимдүү эркек дагы илимдүү аял болот, сапат умуранын ар биринде. Эгер кайсыл демеде жубайы алым илимдүү умурбашчы болуп калса, анда бул жактан илимдүү аялдар тозуп ала турган болот да, Мадинадан да Меккеден да Кудайым буйрусачы. Ошого окшогон да көп нерселер бар. Кудайым буйруса убагы келгенде кенен баягы расмий баягы Кудайым буйруса дагы бир чоң ачылыш кылганда иншалла айта турган нерселерим бар айтып, Кудайым буйруса биз Кыргызстанга барганда иншалла ачылышын кылабыз күзгө мал. Ошо ачылышында да Кудайым буйруса кенен баягы сапат умурада коюлган аттардын баардыгын ар бир детальдарына токтоп иншалла баарына кененирээк түшүндүрөбүз. Анан ажекем айткандай, кечирим сурайбыз. Рамазанда кичине бул сапарыбызды Рамазанда кылдырып калайлы деп шашып кичине мейманкана нар жак бер жак биздин ойдогудай эмес. Бирок иншалла мындан кийинкилер Кудайым буйруса мындан да жакшы болот деген иншалла бекем ишеним, бекем иншалла аракетибиз бар Кудайым буйруса. Азыр сөздү кыскартайлы Кудайым буйруса. Бир жакшы аталардан бир бата берейли. Анан апалардан мынакей апа мисалы 80ден ашып калган апа караңыздар. Мындакейде урматтуу жамаат, бул апаны карап турупчу, чындыгында эле баягы Алла Таала чакырган адам ушуга келет экен деп мындай сөзгө ишенбегем да көрүп ишенсе болот. Урматтуу мусулман биртаганда караңыздар, апа кандай кыйналганын бир адамга даттанбай жүрүп атат да. Жөн эле жүрбөйт. Ай балам, о конфетти жеп койчу, ай балам муну кылып калчы деп караңыздар. Башкаларга жакшылык жеткирүүнүн үстүндө жүрөт да. Ошого иншалла үлгү алайлы, ден соолугу барлар Кудайым буйруса. Жылда келүү ниет кылайлы Кудайым буйруса. Алла чакырган адам келет. Аллахым разы болсун. Жамаатта кана эң 70ден өткөн 80 тегерен аксакалдар бизде ким бар кана? Машалла, Алла разы болсун. Ата бата берсин, анан кийин апа бата берсин, болсун. Ушу балдардын өмүрү узундугун, ушулардын иштеринин ийгилигин баардыгын колдоп койгула. Жакыныраак. О мен, о жараткан Алдам, өзүң билүүчүсүң, өзүң көрүүчүсүң, өзүң көрүп турасың. Мынакей ушул бизди ушул жерге жетелеп алып келип аткан, Алдамдын ачыгы менен келип аткан ушул эки балага жакшы өмүр, жакшы тилек, жакшы иштер, албан ийгиликтер, үй бүлөсүндө дагы, ишинде да ийгиликтер болсун. Кудайдын ыраазычылыгы, Алдамдын ыраазычылыгы болсун. О мен, Аллаху акбар. Алла разы болсун. Апа. Машалла, апа. Жамаатта эң аксакал апага микрофон берип, бата берип Кудай буйруса. Колясканы кичине жылдырып коеюн. Мен эмне айтайын балдар. Жанагы чоң киши айткандай ошо кишинин сөзүнө кошулам. Силер жаңы жолдон турбайсыңар бар. Ишиңерге ийгилик тилейм Алла Таала. Чоң ийгилик тилейм. Көп умурчулар келсин буяка. Алла Таалам чакырсын. Баарыбызды чакырсын. Умурга чакырсын, ажыгы чоң ажыгы чакырсын. Калган өмүрүбүздү Алланын жолунда жүрөлү. Намазыбызды тутабалы. Намаз тутаса болбойт балдар. Ошон үчүн силердин ушу компанияны албан ийгилик тилейм.
işinler indirmesin, demene sağ olsun. Allah razı olsun, çarşı versin, uyuyacak şey yeterli, yetkizsin Allah'ım. Amin. Amin. Allah akbar. Allah razı olsun. Anjakер Allah разы болсун. Сиздер жеп бергени үчүн ооздаштыргандар сооп таптı да сиздер жебезеңиз кактан тапмак эле турабы. Сиздерден Аллахым разы болсун. Баарыбыздан Аллахым разы болсун. Аллахым кабыл кылсын. Алейкум Ажекем. Кандайсыз? Allah kabul kılsın umurаңызды. Allah razı olsun. Birinci yol gelip atsın. Birinci жолу болуп атат. Maşallah, жүректер дүкүлдеп. Жүрөк түкүлдөйт. Сезимдер кандай болот? Сезимен бир башкача, өмүрү болбогондой, жаңы туулган баладай болуп. Бул деле кандай болуп калды? Бир сутканын ичинде эле чечилип калды, туруп эле. Бул жерде азыр замир таксырды көрдүңүз го. Ошол орозонун биринчи күнүндө ооз биринчи жолу быйыл орозо кармадым. Мына 40 жаштан өттүм. Аны биринчи жолу кармадым. Биринчи күнүндө эле замир жазып берип, улуг аке түш көрдүм деп. Жүрөгүм түшүп калды. Эмне тынччылыкпы десем эле. Кабанын жанында экенбиз улуг аке. Мен сизге бирдикени сүйлөп аткан экенмин, замзам суу көтөрүп алыпсыз жаныңызда. Деди, жүрөгүм дуу дейчти. Болду замке дедим. Шарт эле паспорт жөнөттүм, эртеси күнү жолдомо сизге дейт. Сонун нерсе экен, келип отурам мынакей. Kim менен келдиз? Замир Жок, келинчегиңизди. жок, өзүм эле келдим биринчи жолу. Анан ниет кылып апам менен, Ширли апам менен атамды айтып неметсем алар жаңы баштап багымда жаңы баштап калган мезгилде балам сен өзүң барып келчи биринчи, анан кийинкисине биз барайлычы дейт. Maşallah. Бияка эми жыл алып келиңиз атагызды. Каршылык эч ким болгон жок, колдоо болду. Бир туугандар, доро жолдоштор сүйүнгөнүн айттыңыз, ыйлайт баарысы. Сонун болду, Кудай буйруса. Allah razı olsun. Келсем ушул жерден бир тууган сиз бар экенсиз, сизди көрүп аябай сүйүнүп атам. Ооз аштырдыңыз. Кандай болуптур төөнүн этине? Мен билбейм, өмүрүм мындай жеп көргөн эмесмин. Кайра деле жей берсең, тойгонуң билбейсиң го муну. Сонун Төөнүн жеп көрүп беле буга чейин? Жок, биринчи жолу болуп атат. Allah kabul kılsın. Allah razı olsun. Анан дагы бир Жашыңыз кандай? Жакшы эле сабактарга катышып атасызбы? Жакшы катышып атабыз, күчтүү экен. Жакшы, жөн бала эмес экен. Бул да Алланын сүйгөн пендеси экен, күчтүү экен. Көп тартбияны алып кетсек болот экен. Эми талапты ачып, Алла менен байланышты түзүп, Анан толук бир жөн адамдар топтол болупсуздар, жакшы ниет менен кызмат кылабыз дегениңиздер. Ошо кызматыңыздарды Алла Таала карап туруп берекесин берсин. Бала чакалар менен, үй бүлөңүздөр менен. Сизди качан көрөм деп жүрдүм элем, көрсө багы ниет. Качан көрөм деп аткансыз? Келгенде эле сурагам. Жүрөт деп коюшкан, бирок айткан эмес. Машалла. Жакшы. Башкача сезимдер болуп атат. Кыргызстандан салам, көптөн бери биякта экенсиз. Жакшы эле. Баягы эл журт, бала чакаңыз баары тынч жүрөт, жумушчуларыңыз жүрөт, ойдогудай кирип чыгып кетип турабыз, карайбыз. Галпылыштан тамак жеп коюп атасызбы? Сөзсүз, биринчи очередь сонун. Машалла кабыл. Анан кече күнү биринчи жолу бардык эле мекен кече чачыбызды алдырдык, умура бүттү. Бир жарым кругтун ичинде ташты өптүм. Кеттим. Машалла. Айланган деле барып жабыштым, ушу менен башым салып 5 жолу өптүм да чыгып кеттим. Аллах. Биринчи, Аны бияка канча умура кылгандар болбойт да аны. Мынакей Алланын алдына ушунчалык ыраазымын. Сүйүнүчүм коюнума батпайт, көзтөн жашагат. Мындай бактылуу мүнөттөр мындай жердин 7 кабатына түшүп кетсеңиз да жок да. Жок. Биз канча саякатты көрдүк да туугандар, канча жерде саякат кылып көрдүк, бирок ушул Кабага келип, Хажар Асватты өпкөндөгү Кабанын тегерегинде сезимдер, мындай рахат, мындай бактылуу. Элестете албайт, айта албайт экенсиң. Бул сөз менен ичип аткандагы, Кабаны карап замзам ичип аткандагы бул бактылуу мүнөт сезимдер туугандар. Сөз менен айтып жеткизе албай турган мүнөттөр да мынакей. Улуг акебиздин көзүнө жаш келип токтогон. Тынчтык бир тууган көз кирдик элек. Бир 5 мүнөттүн назак бер жагында экөөбүздөн өбүп чыгып кеттик. Машалла. Ыйлай баштады эми, немени токтотпосо улуг аке. Досум умураң кабыл болсун. Машалла, биринчи жолу келдиң. Кандай болуп атат сезимдер? Алхамдулилlah, сонун сезим. Аллага шүгүрлөр болсун. Алла чакырат деген адам гана келет дейт. Кабыл болсун. Пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Сиздерден. Бул эфирден пайдаланып биздин Талас элине, Кыргыз элине жана досторубуз да бул немеден көрөт, Кудай буйрса. Кичине 1-2 ооз сөз. Бисмиллахиррахманиррахим. Пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Кыргыз элиме, Талас элиме ден соолукту каалайм, биримдикти каалайм, ынтымак, ыйманды каалайм. Ушул жака Алланын үйүнө зыярат кылып келишиңерди баарыңарга каалайм. Аллахым ошого насип этсин баарыңыздарга. Амин. Амин. Ар бир инсанды Аллах Таала бул ыйык жерге насип кылсын туугандар.
бул жакка келген арманда, келбеген арманда баарыңдар бир ниет кылыңыздар. Кудай буюрса Алла кадырдап, жүрөктөрдө чечимдерди көрүп турат. Аллах Таала ушундай сөз менен айтып жеткире албай тургандай сезим бул жерде. Биз ушул жерден эле көрүүчүлөргө айта кетебиз. Ушул видеону көрүп эле моментально уже ниет кылып баштай бергиле. Буюрса баардык нерсе ниет менен башталат дейт. Көп китептерде имам Бухари алып келген сахих хадистерде да келет, имам Нававинин китептеринде да келет. Ошо баардык нерсе ниетке байланат дейт. Ошо азыртадан ниет кылып койгула. Иншалла буюрса ниетиңер кабыл болот. Аллахым ушул жерге алып келсин баарыңызды. Алла кабыл кылсын.